Нумерология сандардын адамдын тагдырына тийгизген таасири тууралуу илим. Байкасаңыз, адамзаттын бүт өмүрү жашоосу сандар менен ченелет. Төрөлгөн күн, жыл, майрамдар, жакындардын туулган күндөрү, боюбуз, салмагыбыз, жаш курагыбыз, унаабыздын, үйүбүздүн, банк карточкаларыбыздын да номерлери бар. Бүгүн бизге нумеролог, психолог Чолпон Усманова жашообуздагы сандар жана алардын тагдырыбызда ээлеген орду тууралуу айтып берет. Классикалык нумерологиядагы сандардын чечмелениши. Бир саны. Бул сан алдындагы айымдар күчтүү, кайраттуу мүнөздүн ээси. Ал эми мырзалар мыкты жетекчилер, лидерлер, аялдарга атаандашпаган мыкты мүнөз ээлери. Экинчи номурдагылар күчтүү энергиянын саны. Алдын ала билүү, сезүү туюму жогору адамдар. Үчүнчү номердегилер интеллектуалдык дарамети жогору, баарына кызыга берген, окууга, билимге сугарылган адамдар. Төртүнчү ден соолуктун саны. Абдан чыдамкай, оңой менен оорубаган адамдар. 5 логиканын саны. Мыкты тактик, стратег, анализ кылуучу адамдар. 6 номер эмгекчил адамдардын саны. Акчаны, бийликти өзүнө магниттей тарткан адамдар. 7 номер ийгиликтин саны. Каалаганы дароо орундалган адамдар 7 санын алып жүрүшөт. 8 өтө тууганчыл, жакындарына болгон жоопкерчиликти биринчи орунга койгон адамдар. Жакындарынын колдоосу жок болсо бат чөгүп кетишет. 9 номердегилер эс тутуму мыктылар, 9 санын алып жүрүшөт. Көрөгөч, даанышман, мыкты кеңешчи болушат.